Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу Алабука, Чаткал, Аксы районунун тургундары. Мынакей жараткан Аллах Таала насип этип, 2025-жылдын 27-марты Жалал Абад областы Алабука районунун Соломо базарында турабыз. Ушул базарды ачкан биздин Муратбеков Асылбек Жакыпбекович акебиз жылына Рамазан айын аяктап калган учурда ушул Орозо айт майрамына карата 1000 үй бүлөгө, муктаж үй бүлөгө ихсан кылат. Бүгүн могу фурада ундары турат, ал эми ичкериде үйгө керектүү бардык продукталар турат достор. Азыр ичкери кирип көрсөтүп, анан ошол жерде келген жарандардан бир аз маалымат алсак. Кеттик. Күн жамгыр. Кудайдын рахматы жаап атат. Ошол жерде бардык продукталарды даярдап койгон. Бул жагы ушу биздин Алабука районубуздун муктаж үй бүлөлөрүнө таратылат. Могу оң жагы. Ал эми бул жагы Чаткал районунун тургундарына таратылат. Жылда эч токтобойт. Жылына ушундай продуктовый жардам болот Асыл экөөбүздөн. Азыр эми бул жагында көрсөтсөң, мынакей. Мынакей. Бардык ичинде ушу күрүчү, майы, сахыры, чайына чейин, кантына чейин бар. Ал эми бул жактан келген социалисттер бар экен, алардан да бир маалымат алып койсок, ыраазычылыгын алып койсок, чогуу көрсөтөйлү. Кандай жажа? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозодо кыйналбай? Ооба, жакшы. Мынакей мына 2025-жылдын 27-мартында Алабука районубуздун Соломо базарында турабыз ушул жерде. Мынакей жакшы иш-чара болуп атат. Бияка туруп алсак? Бияка туруп ал. Мына эми бүгүнкү иш-чара боюнча өзүңүздүн сөзүңүздү кошо кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден Орозо айында орозоңуздар кабыл болсун. Бизде ушундай жакшы эме болуп атат. Асылбек Муратбеков Жакыпбекович акебиз 1-май айыл өкмөтүнүн Кытай Карымкүр айылынын тургуну. Ушул акебиз бизге жылда Орозо айт майрамында дайыма бизге эме жакыр үй бүлөлөргө, майыптарга, аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө дайыма продукталай ихсан кылып, айт майрамдарында берип атат. Буга бир 2-3 жыл болуп калды. Биз бул иш-чараларга дайыма күбө болуп атабыз. Мен өзүм Өрктү айылынын социалдык кызматкери Бузурманкулова Тинатин Эрбаевна 35 жылдыктан бери ушул социалдык кызматкер болуп эмгектенип келем. Ушундай жакыр үй бүлөлөргө жардам берип келатабыз. Ушундай жардам берген инсандарыбыз көп болсун. Асылбек байкеге өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун деп ушул эмеден пайдаланып айтып кетейин. Үй бүлөлүк бакыт каалайм, ден соолугу чың болсун, дайыма элибизге жардам берип, тапкандарына Кудай береке берип жүрө берсин. Бул азыр Чаткал району менен Алабука районуна бардыгын 2 районду тейлеп атат. Рахмат, орозолору кабыл болсун. Ыраазычылык билдиребиз Асылбек байкеге. Рахмат. Азыр эми могу жагы Алабука районунун тургундарына келет экен, муктаждарына. Ооба. Бул жагы Чаткал району. Чаткал районуна. Бул бир эле ушу быйыл эмес, жылда келип атат бул иш. Жылда келет, жылда иш-чарага биз катышабыз. Ушу жакыр үй бүлөлөрдү чакырып берип, биздин жардамыбыз ошол. Биз чакырып берип, буларды таратышып, биз жардам кылабыз элибизге. Список боюнча 1000 үй бүлөгө дейт, Ооба, список боюнча азыр 1000 үй бүлөгө деп атат. Жылда ошентип берет. Бирок 2 районго. 2 районду тейлегенде эле бул жакшы жөрөлгө. Оңой иш эмес. Оңой иш эмес. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ден соолук болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз Асылбек байкеге. Рахмат. Мынакей достор. Бул экөөбүз да өзүнүн сөзүн кошуп кетти. Азыр эми элдер келсин, анан ошолордон дагы маалымат алабыз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн Кудай буйруза ушул жакшы иш-чараны силерге чагылдырып беребиз. Рахмат.
Бүгүнкү иш-чарадагы бериле турган ихсандын ар бир үй бүлөгө бериле турган продуктанын көрсөтүп коелу. Мындай. Мына un, макарон, канты, чайы, күрүчү, сахары, май менен. Ушундай продуктадан 1000 үй бүлөгө таратылат, достор. 1000 үй бүлөгө. Бул ишти анча-мынча аз кыла албайт го дейм. Ушул Асыл экөөбүздүн ихсанына Чаткал районунун Терексай айылынын тургундары келди. Айыл башчысы менен сиз кандай иш кыласыз? Терексай айыл аймагынын социалдык маселелер боюнча баш кадис Шердакова Айгерим. Мынакей бүгүнкү иш-чара боюнча, анан ушул болуп аткан иштер боюнча өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Бул Алабука районунун жеке ишкери Муратбеков Асылбек байкенин өз колдоосу менен айыл аймактагы аярлуу катмардагы тургундарына берилген айт майрамына карата чакан белектерин алып баратабыз. Негизинен бул жеке ишкер буга чейин дагы көп жакшы иштерди көрсөтүп келген. Бул жылы 2025 жыл 27 март биздин Терексай аймагы да кошулуп 150 кишиге продукт алып баратабыз. Ихсанды алып баратасыздар, Ихсан алып баратабыз. Ороз айт майрамына карата. Айт майрамга, Ороз айт майрамга. Жылда аласыздар, же быйыл эле кошулдуңуз? Терексай айылы быйыл кошулду. Быйыл Сумсар буга чейин деле алып келген. Терексай айылы быйыл кошулду. Ушул иштерге сиздин көз карашыңыз кандай? Жакшы элеби? Жакшы, аябай жакшы. Бул деген эми жашоодо ар кандай болот да. Кыйналган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү бул эң чоң сооп го. Ошол Жакшы иш-чара. жакшы. Эмне демекмин, жеке ишкерлердин баарын ушундай жакшы иштерге чакырабыз. Буюрса, ошол аярлуу катмар тургундарына жардам берүүнүн артынан жакшы соопторго жетишет. Иштери ийгиликтүү болсун дейбиз. Сизге да рахмат. Аманатты жеткирип коебуз, Ооба, буюрса апарып тапшырып, фото отчетторун сиздерге беребиз. Рахмат. Достор, мына азыр Терексай айыл өкмөтүнө 75 кап un жүктөлөт и 150 үй бүлөгө продукт жүктөлөт. Нос принтерге. Уже башталды. Asılbek Kake, Muratbek Jakubekov Ken'in buga чейин дагы бир топ ихсан коюп чоң сооп иштебиз. Ошол самай быйыл Рамазандын айында бүлөгө өзүнүн атайын ихсанын жардам катары içinde çok kolay, içinde öte çok ve ebegeysi çok çok işte kanka arama jardan bulup başlıkçılarda yaxşı produktlarga alışıya rahmat aytamiz. Alpakta bilse ошол жалпы санына карап ажырап чалпар Унду жүктөп бүттү. Терексай айыл өкмөтүнүн тургундарына. Ал эми продукттон жүктөп атат. Көрсөтүп койсоң?
Ketdi dostlar. Tereksay turgunlarına asıl köysünün eksanı жүктөлүp бүттү. Алапка районубуздун Достук айылынын айыл башчысы келиптир. Акебиз бүгүнкү иш-чара боюнча өзүнүн каалоо тилегин айтып анан ыраазычылык билдирип койдун. Мынакей куш көпсүңел Асыл экеге да чоң рахмат. Ушундай үй корозодо ихсан кылып атканына баардыгы ыраазыбыз. Ушу Достук элинен 34 квота бөлүнгөн, ушуну азыр бөлүп берип атабыз. Анан ушу келе жаткан Ороз айт майрамыңыздын баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап кетем. Дагы бир жолу Асыл эке чоң рахмат. Рахмат ака, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ушул продукта кетти Достук айылына достор. Акей, Алапка районубуздун айыл башчысы келиптир. Бүгүнкү иш-чарага өзүнүн каалоо тилегин айтып, анан эл журтту келе жаткан Ороз айты менен куттуктап кетсин. Ассаламу алейкум, урматтуу Алапканын тургундары. Жана ошондой эле ошо эксан кылып аткан Асылбек, Алла разы болсун сизге. Ушунча элге жардам кылып, майрамдык кылып атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Жана ошондой эле биздин Алапка айыл өкмөтүнө 61 адамга квота берилди. Ошону азыр келдик, таркатып ээлерине беребиз баарысына. Тапшырабыз. Рахмат силерге дагы чоң, ишиңерге ийгилик. Достор, мынакей азыр Чаткал району Шакаптар Сумсар айылына канча жүктөлдү? 78 кап un жүктөлдү. Азыр эми продукттар жүктөлдү. Анан калганынан дагы сүйлөтөбүз азыр. Чаткал району Шакаптар жана Сумсар шарчасына un жүктөлүп болду. Ал эми продукттар жүктөлүп атат азыр. Мынакей. 16. Мына. Достор, Балтагулов айыл өкмөтүнөн ушул эжекебиз да келиптир. Бүгүнкү иш-чарага өзүнүн сөзүн кошо кетсин. Эжеке. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул ихсанды уюштурупсуздар. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Биз жылда алабыз. Быйыл бизге 180 үй бүлөгө бөлүнүптүр. Буну жеткирип, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таркатып беребиз. Биз ошо жеке ишкерибиз Асылбегиге элдин атынан чоң ыраазычылык билгизебиз. Жакыр аз камсыз болгон үй бүлөлөр ушул продукцияны 1 ай бою жейишет да. Кылган ихсаныңыз кабыл болсун. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Ишиңизге ийгилик, Ассаламу алейкум, Алапка айылынын тургундары. Мен Коштерек айылынын айыл башчысы Ажыбеков Фералы. Ошо Асыл эке элге ушул жылда жардам берет. Асыл экеге рахмат. Алла разы болсун. Эл ыраазы. Рахмат Асыл эке. Иштериңизге ийгилик. Ассаламу алейкум, жалпы Алапка айылынын тургундары баарыңыздарды мына Ороз айы менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Анан мына Асылбай экебиз жалпы ушу Алапка айылына мына жыл сайын ихсан кылып турат. Мына быйыл дагы мына Алапка айылына ихсан кылып келген экен. Мына ошолордун катарында биздиги Ызарга дагы 9 квота боюнча алдык. Асылбай экебизге чоң рахмат, иштерине ийгилик, Алла разы болсун. Анан ушул Асылбай экебизге окшогон патриот Алапкадан эр жигит мырзалар чыга берсин. Рахмат. Assalamu alaikum. Oroza günüңөр менен Асылбекке ихсан кылып атыптыр. Чоң рахмат. Кудай разы болсун. Мындай иштери жүрүшүп, мындайлары да тапканы берекелүү болуп, жакшылыктарга жумшай берсин. Азыр унду алдык, эми продукттарды жүктөп атырып, Сартала айылына 18 квота берилген экен, ошону алдык. Кудай кааласа, эми жеткизип ар бирине беребиз. Сартала менен Алапкага. Сартала менен Алапкага жүктөп атабыз. Ийгилик экен. Peki, bu kayga Telman var mı? Telman ayrı öteki de birlikte. Asma kalk. Telman Keltegevi
Айбек келті, а? Макет, көл отыр. Достар, Ақтам айылына. Жүкті олған айыл Тұрадықтаға келеді. Ең көп Ақтам айылына кетіп отады. Саламатсыздарбы, урматтуу алабыкалык туугандар. Мен Алабука району эмгек социалдык камсоо миграция башкарманын башчысы Жөнөт Мунчбек. Мына биздин өзүңүздөрдүн баардыктар тааныгандай биздин Мурат Асылбек агабыз өзүңүздөр билип жүрөсүздөр. Көп жылдан бери баягы турмуш шарты оор, жарым жетим балдарга жылы Кыргызстанга өтүп, мына быйыл жылы 2025-жылы 27 март күнү улуу баягы Рамазан айында турабыз. Байкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. 1000 адамга продуктор пакет берип атат. Әкебізден ішіне игілік болсын, денсаулығы үшін болсын, тапқан таштың барында жақсылыққа бұрылсын. Мындай екстандарды мындан да қылады деп үміттебіз. Әрдайым бар болыңыз, тыныш болыңыз. Уларбектің айылына кетіп атады, а? Қосалмық, баймақ көрейік. Сай айылына кетіп атады, достар. Алабука район боюнча 180 адамга азыр жүрөдө. Un дагы күттөлүп атат, достар. Ақтамда экен эң көбү. Район боюнча эң көп эме экен, а? 180. Şu an bir züppe üstü. Kaç züppe? 4 tane gelecek. Onu ayak tutuyor. Açık al. Айрытам айыл өкмөтүнө ундар тазаланган протоколлор өткөрүлөт. Портер Ақтамдын калган продукттарын жүктөп атат. Ал эми могу чоң грузовой машинага Айрытам айылынын тургундарына жүктөлүп атат, достор. Айрытамга канча эле? Айрытамга 120 адамга продукт жүктөлүп атат. 120.
Assalamu alaikum. Mına bugün Orazan Ulu gününde bizden jeke işker Bazardağı Muratbek Vasilbay tarafından ihsan kılıp ellerge yardım berip atat. Yılda yardım berip turgan bu yılkı yılдағы şunça bardıq aile hökümetlerden gelip alışıp kelip atat. Bugünkü berip atkanına bunun Mağında görünüp durat 23 kilogram un, may, gürüç, makaron, konfet, çay kılıp жалпы 3,5 мың сомдан нары болған азық-түлік продуктыларын беріп атат. Не дейміз? Асилбекке разылық білдіреміз. Шундай дайым елге пайдасы тиіп, шундай жардамдарды бере берсін. Құдай тапқандар Құдай берекесін берсін, денсаулық берсін, үй бүлесіменен, бала шақасымен аман болсын. Соны базарды да жүргізіп атат. Дайым іштерді алдыға жылы берсін, ішіне игілік қалаймыз. Kettim ihsanlar tutulup ketdi. Rahmat. Şunçалық сыйлап ескергеніңізге рахмат. Бұл қайға кетіп отыр екен? Қосотоқойға. Қосотоқой. Бұнда 2 пакет бар. Урматтуу эл-жұрт, мына бүгін комшулаш Алапка районунун жеке ишкери Асылбек Мұратбеков агабыз ушул жана Орозо айына карата жылына 1000 түтүнгө ихсан кылат. Ошонун катарында мына жылга Чаткал өрөөнүн элине дагы ихсан катары ушу таратып келет. Ошол Орозо айында Асылбек экөөбүзгө да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ушул сиз берген продуктаны эл журтка тиешелүү жарандарга жакшынакай сапаттуу жакшы жеткирип бергенге аракет кылабыз. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Аке, азыр Чаткалга канча үй бүлөгө таратылат? 200 дейдиби? Чаткал айыл өкмөтүнө 200 түтүнгө берилген эле. Ар бир айылдан тиешелүү жарандар тактап жатканбыз. Ошол боюнча таратып беребиз. Эң ылдыйкы Аккаш айылынан Чакмак айылына чейин. Ар бир айылдын чоңдугуна жараша 15, 20, 10 түтүндөн жазылган. Жалпы 200 үй бүлө жазылган, а? 200 үй бүлөгө. Анын ичинде группадагы инвалидтер бар, анан мындай Муктаждар. Муктаж үй бүлөлөргө таратып беребиз. Рахмат аке. Ишиңизге ийгилик.